Мамлекеттик жумушта иштейм. Жакын арада чет өлкөгө кетишим керек болуп жатат. Арыз жазсам кол койбой койду. Себеби ордуна башка жумушчу тап дейт. Мен арыз жазбай эле кетип калсам болобу? Жумушчу табып аны үйрөтүп кеткенге убактым жетпейт. Эми бул жерде сиз ошол кызматкерди алып, сиз аны үйрөтүп, ага сиз милдеттүү эмессиз. Болгону сиз 14 күн мурда, эгерде сиз кызматтан кетүүнү чечкен болсоңуз, сиз 14 күн мурда, демек 2 жума мурда сиз жумуш берүүчүгө, демек жетекчиге арыз менен кайрыласыз. Сиз арыз берген күндөн баштап 14 күндүн ичинде ошол жетекчи айткан бардык жумуштарыңызды бүтүп, кийинки ошол кызмат адамына тапшырып кетесиз. Эгер ошол 14 күндүн ичинде сиз кызматтан кетүүнү баш тартсаңыз болот. Демек 14 күндүн ичинде арыз жаздыңыз, 14 күндүн ичинде ошол жазган арызыңызды кайра кайтарып алганга сизде укук бар. Демек ошол учурда жумушуңузду уланта бересиз. Ал эми 14 күн мурда жазып, 14 күндөн кийин сизге эмгек китепчеңизди колуңузга берип, сизди жумуштан бошотууга жетекчи милдеттүү. Ал эми жок, сен тиги ордуңа адам таап, ошону үйрөтүп анан кетесиң деген бул мыйзамга жат көрүнүш. Ошондуктан мыйзам чегинде мен сизге баса белгилеп айтайын, Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 82-беренеси бул кызматкердин өз каалоосу менен жумуштан бошотуу деген берене. Бул беренени карап көрүңүз. Беренеге ылайык сиз 14 күн мурда арыз жазасыз, 14 күндөн кийин жумуштан кеткенге сиз укуктуусуз. Ал эми жетекчи тарап сиздин буйрук чыгарбай, сизди жумуштан кетирбей, же кандайдыр бир башка аракеттерди жасоого укуксуз болуп калат.